Оштун стадионуна келген 50 миңден ашуун элдин Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууну чыдамсыздык менен күткөндүгүнүн мааниси бар. Анткени Жээнбеков өлкөнү өнүктүрүү менен катар эң башкы улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө ополтоодо эмгек өтөгөн. Панфиловчу 96 жаштагы Мухтар Нургазиевдин айтымында Жээнбековдун басып өткөн жолу жаштарга эле эмес, мындан кийинки мамлекеттик кызматкерлерге да үлгү. Калыстыгын дайыма бирдей нукта жүргөнүн, адам баласынын жетекчинин кыялы жүрүш турушу дайыма ел менен болсо, элге калыс болсо, эл менен эмгектенсе, эл үчүн эмгектенсе, мына ошону эл жактырат. Эл колдойт. Ошон үчүн Сооронбай Жээнбековдун президентке көтөрүлүп аткан, коюлуп аткан кандидатурасыны жалпы элибиз колдойт деп ишенем. Тынчтык, туруктуулук, бакубат жашоо. Бул үч жөнөкөй сөз көп улуттуу Ош үчүн табылгыс байлык. Калктын тагдыры кыл учунда турган чакта Сооронбай Жээнбеков чечкиндүү кадам жасап, аймакка кыска убакыттын ичинде туруктуулукту орното алган. Кыргызстандын тагдыр чечиле турган, кыл учунда турган мезгилдерде өзүнүн колуна ынтымактын жана биримдиктин туткасын кармап, түркүк болуп турган, бардыгын өзүнүн сабырдуулугу менен, кечиримдүүлүгү менен, айкөлдүгү менен жеңген инсан болуп саналат. Коңшу өлкөлөр менен болгон алаканы мындан ары да бекемдөө Сооронбай Жээнбековдун карманган принциби. Ушундан улам Жээнбековдун өлкөдөн кымбат дөөлөт жок программасынын негизги өзөгүн тышкы саясат түзөт. Мына эң негизги бизде тынчылык, туруктуулук мына орноду. Бизге өнүгүүгө жакшы фундамент, база түзүлдү. Менин максатым, урматтаган туугандар, эгерде Кудайым колдоп, элим колдоп, президент болуп шайланып калсам, ушул жетишкендиктердин бардыгын бекемдеш, бүтөлектерин бүтүрүш, менин билимим дагы, тажрыйбам дагы, дараметим дагы, ар намысым да жетет бул оор жүктү көтөргөнгө. Улут аралык ынтымактын баасын жон териси менен түшүнгөн көп улуттуу Оштун эли кыска убакытта мамлекеттик ишмердүүлүгүн көрсөтө алган Сооронбай Жээнбековдун гана талапкерлигин колдой тургандыктарын билдиришет. Жээнбековдун жүзүнөн нур төгүлүп турат. Дал ушундай талапкер мамлекет башчылыгына келсе, өлкөбүз мындан ары да нурданып өсүп өнүгөт. Асосий биз үчүн тынччылык болгон. Биз соңку 6 жылда эч нерсеге алмашкыс тынчтык, стабилдүүлүктү орното алдык. Албетте, ушул жолду уланта турган бир гана Сооронбай Жээнбековду колдойбуз. Программа столдогу отчет эмес, ишке ашкан документ. Азыркы тапта иш жүзүндө жүрүп жаткан аймактарды өнүктүрүү, ирригация, турак жай менен камсыздоо программалары өзгөчө жаштардын колдоосуна алынууда. Оштун жаш муундарынын атына Мелис Музулманов сүрөт альбомду берсе, спортчулар татыктуу талапкерине өзгөчө белек тартуулап жеңиш каалашты. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок. Жээнбековго добушуңду бер. Номер 9.